Hello. Welcome to my channel Learn English. Today we will talk about plurals. Салам достор, бүгүнкү сабакта англис тилиндеги зат атоочтун көптүк түрүн өтөбүз. Алгач зат атооч деген эмне деген суроого жооп берели. Зат атооч бул заттын атын билдирет. Англис тилинде деле ошондой эле эреже. Биз көптүк түрүн өтөбүз. Анда эмесе баштадык. Алгачкы бланкада apples, toys, books, bears. Бул жерде зат атоочко s мүчөсүн коштук. S мүчөсүн кошкондо демек көптүк түрдү берет. Экинчи бланкага маани берсек, эгер сөздүн аягы s тамгасы же double s деп коет, эки s кошо келиши. Double s менен бүтсө, sh, s, ch, o, x тамгалары менен аяктаса, анда es мүчөсү уланат. Мисалга horse, horses, box, boxes, dish, dishes, potato, potatoes. Үчүнчү планкага келсек, сөздүн аягы y тамгасы менен аяктаса, y'дын алдында каткалаң тамга турса, анда ies тамгасын улайбыз. Мисалга baby, babies, city, cities, lady, ladies. Төртүнчү бланкага келдик. Англис тилиндеги FFE менен аяктаган кээ бир сөздөр көптүк түргө өткөндө VES мүчөсүн кошот. Башкача айтканда F тамгасы V тамгасына өзгөрүп калат экен. Мисалга wolf, wolves, leaf, leaves, knife, knives. Албетте эстеп кала турган сөздөр бар. Эң негизгилери деп сүрөттөгү сөздөрдү алдым. Көпчүлүк учурда бизде эркек кишилер менен аял кишилердин көптүк түрүн айтып атканда тамгадан ката кетет. Маани бериңиздер, бул жерде кызыл менен белгиленип турат. Жекелик түрүндө а болот дагы, көптүк түрүндө e болуп калат. Демек, man, men, woman, women. Ортодогу сөздөргө маани бериңиз. Бул жерде жекелик түрү дагы, көптүк түрү дагы бирдей болот. Мисалга sheep, sheep, fish, fish. Оң жактагы сүрөттөргө маани берсек, бул жерде үндүү тамгалар өзгөрүп жатат. Мисалга goose, geese, toes, teeth, foot, feet, mouse, mice. Достор, видеобуз соңуна келди. Сиздер менен Learn English каналы болду. Каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Кийинки видеого чейин бай-бай. Баарыңыздарды жакшы көрөбүз.